Кубанычбек Касымұлы, алтын уақытыңызды қиып студиямызға келгеніңізге әуелі көп рахмет айтамыз. Енді ауқымды жиын, маңызды мәселе. Осы енді трансшекаралық мәселелерде, экологиялық мәселелерде қазіргі таңда ұйымның атқарып жатқан рөлі қандай маңызды жұмыстар жасап жатсыздар. Осыған тоқталып өтсек. Рахмат, біріншіден шақырғаныңыздарға студияға. Эми бұл түрк мамлекеттері ұйым емес, бүт дүйнө бұл климаттың өзгөрүшүнө өтө маани берип атат. Себеп дагы азыр кечигип атабыз. Өзүңөр билесиңер, климаттын өзгөрүшүнөн аба ырайы бузулуп, селдер жүрүп, мына биздин региондо, биздин өлчөмдө арал маселеси бар, билесиңер. Мына Каспий, мына көчөкү саммиттин ачылышында биздин лидерлер, bu региондогу лидерлердин баары муну аралды, Каспийдин өзгөчө акыркы жылдары суунун кетиши, азайышы. Ошондой эле мына Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы өзү Ысык көлдүн 14 метрге акыркы жылдары азайышы дегендей. Мунун баары ушу климаттын өзгөрүшү да. Суу деген эми бул дайым эң керектүү нерсе болгон адам баласы үчүн. Анан биринчи бул жаратылышыбыз таза болсо, анын ичиндеги бүт баары, анын ичинде суубуз болсо, ошондо биздин элдердин келечеги жакшы болот, ошондо биздин экономикабыз өсөт. Анын баарына белгилүү. Мына сиздин сурооңузга так бул ушул багытта биздин Түрк мамлекеттер уюму кандай иш чара кылып жатат? Муну эми ошол Бишкекте 2004-жылы өткөн ушу Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде лидерлер чечим кабыл алган. Бул түрк жашыл көз карашы дегенчи концепция. Буга жанагы roadmap деп тиги жол картасын биз иштеп чыкканбыз. Ошону алкаганда 2024-жылы Бакуда COP29 өтпөдүбү? Ушунда биздин ушу маселеге жооптуу министр жана жаратылыш жана министрлери, ушу айлана чөйрө жана жаратылышка боюнча министрлери бир жерге келип, ошо Бакуда жолугуп, биринчи жолугушун өткөргөн. 24-жылы, иә. 24-жылы ошол COP29-дун алкагында. Анан мына бүгүн бул регионалдык экологиялык саммиттин алкагында уже экинчи жолугуш өттү. Казакстан министри бул экология жана жаратылыш министринин башчылыгынын астында. Анан эми биринчисинде да экинчисинде бир декларация кабыл алынган. Эми декларациялардын ичинде ошол илим билим чөйрөсүндө, ошо бири-бири менен тажрыйба алмашуу жөнүндө, анан жана ар бир өлкөнүн өзүнүн мындай алган чечимдери бар. Мына биздин мамлекеттердин баары ушуга бир глобалдык деңгээлде иш алып барууга биздикилер дагы салымын кошуп атат. Кубанычбек Касымұлы, енді мына жаңа басты ресурс, әлемдегі басты ресурс бұл су деп айтып жатырмыз. Өкінішке қарай енді мынау, Каспий бар, арал мәселесі бар. Бәлкім қуанышқа орай енді аралдың кейбір тұстары жаңағы толып, сондай бір жағдайлар бар, жақсы. Балқаш бар, өзіңіз айттыңыз, жаңа Садыр Жапаров мырза, Ыстық көлдің де өкінішке қарай кейін тартылып жатқан. Енді ұсыныстар айтылды ма? Ұсыныстар айтылды. Менен сунуштар айтылып, ошо сунуштарды ишке ашырыш үчүн чечимдин аркасында мында ачыкча эмне? Биринчи көбүнчө жерде финансылык ресурстар да керек. Экинчиси бул тарбия иштеринен баштап бул адамдар менен иштеш керек да. Мисалы, ар бир биздин өлкөдө азыр мыйзамдар кабыл алынат. Мисалы, көчө бүгүн министри да айтты, көчө президент Жапаров да айтты, Кыргызстанда мисалы өзүнчө бир закон алып, жана бир пластикалык нерселер, идиш же башка нерселер башка колдонулбайт дегенчи. Эми булар дагы 100 жылдардан калып да ишке ашпайт экен да. Анан мисалы биздин жарандарды да тарбиялап, баягы болгон таштандыны да бөлүп таштап, анан аны кайра иштетип, андан электр энергия чыгарабы же башка нерсе чыгарабы, ушунун үстүндө деп бара-бар бирге иштелген сунуштар түштү.
сунуштарды берди. Биздин министрлерден биринчи көчө саммитте биздин президенттер бербеди сунуштарды. Ошо сунуштарды аткаруу боюнча эми биздин жумушчу топ бар. Ошо жумушчу топ менен иштей баштайбыз. Анан эми биздин секретариат, биздин ишибиз ушуну координация кылып, ошону уюштуруп берүү. А калган ишти ошо биздин мамлекеттер өзлөрү жасаш керек да. Жакшы, Кубанычбек Касым уулу, мынау енді ұйымға мүше мемлекеттердің, мынау енді кешеден бері айтылып жатқан саммитimiz экология, энергия, жаңартылатын энергия көздері. Енді заман дамыған сайын, заманның түлкі болса тазы болып шал дейді, соған сәйкес енді осы заманға сай, жаңартылатын энергия көздері деген енді қазіргі таңда трендке айналды десек те болады ғой. Осы бағытта мүше мемлекеттер бір ауқымды бірлескен жобалар жасап жатыр ма, әлде жоспарда ма? Бул жакшы суроо. Мисалы, бизде билесиңер, биздин мамлекеттер бириксе, бул энергия ресурстар дүйнөдө 3-чү орунда турат. Биздин мамлекеттер, анын ичинде көзөмчү бул Түркменистан баары бириккенде газ боюнча биздики 3-чү орунда. Бир гана газ, Түркменистан, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстанда газ ресурстары жок. Анан бул деле жете билет. Газ деле мисалы көмүр эмес же бензин эмес да, газ боло экологиялык таза. Бирок ошонуга карабай биздикилер азыр мисалы мына COP29да Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан лидерлери бир келишимге кол койду да, ушул таза алып чыккан энергияны, анын ичинде ошо газ, суу жана күндөн, шамалдан муну экспортко чыгарыш үчүн үчөө биригип бир келишимге кол койгон COP29 алкагында. Бул дагы конкреттүү иш. Анан бир мамлекет, мисалы Турция билесиңер, Түркияда башка мамлекеттерге караганда мунун газ, нефть эмеси жок. Мына булар бүгүнкү күндө дүйнөдө 4-чү орунда, же болбосо 56% электроэнергияны булар гидро, күн, шамал, суудан, ушундан өндүрүп чыгат да. Муну менен булар мындай өрнөк көрсөтүп атат да, кандай жасса болот деп. Анан биздин мамлекеттер деле азыр ушунун үстүндө иштеп атат. Баары көбүнчө мына Өзбекстан акыркы жылдары 15-20 миллиардтан инвестиция тартты ушул именно күн баягы возобновляемый энергия деп коебуз го, баягы кайра жаратылган ошо неден, нефти, газдан эмес. Мына Казакстанда, Кыргызстанда, бардык биздин мамлекеттерде бул практикалык түрдө ишке ашып атат. Бирок ушуну дагы бириктирсек технологияларды, анан ушундай жакшы болгон алдыңкы технологияларды бири-биринен биргелешип колдонсок, бул ишке ашат. Кайердин идеясы көңүлүңүздөн чыкты? Бәлкім бар шығар, мысалы. Жаңа өзіңіз Түркияны айтып өттіңіз, иә? Түркияда мысалы газ, мұнай басқа саздау болғанмен, дей тұрғанмен де баламалы энергия көздерін олар жаңағы су, күннен, желден басқасынан алып отыр. Тағы да басқа қандай мемлекеттер, мысалы Өзбекстанның мына бір жобасы біздің көңілімізден шығады. Осы жобаны түркі мемлекеттер ұйымына мүше мемлекеттердің барлығына енгізсек әдемі болар еді деген сияқты. Мына енгізсек ошо Өзбекстан. Осы Түркияның тәжірибесін алуымыз керек. Тәжірибесін алып, ошонун үстүндө деле иш жүрүп атат. Анан ар бир мамлекеттер, мисалы мына Азербайжанда өзүндө газ, нефти болсо дагы Каспийдин үстүн билесиңер. Шамалдан бу ветряной. Ушул эгер муну курса, бул да көп жылдарга жетет да. Ошондой эле мына Казакстандын да талааларда шамал бар. Бул да келечекте бул да курула баштайт. Жана күн энергиясын Кыргызстан мына суу боюнча 95% бул суудан алат да Кыргызстан. Башка энергия, газ жок. Башка мамлекеттердей. Мына ушундай бири-биринен эле кешенді түрде шешу керек. Кубанычбек Касымұлы, мынау енді өзіңіз болдыңыз, басы қасында болдыңыз осы экологиялық саммитте, енді айтылды. Мынау осы көтерілген мәселелерді шешу үшін қанша уақыт қажет?
Енді оның қазір дөп басып айту қиын шығар, бірақ дей тұрғанмен де көрермендерімізге бір болжам ретінде айтсақ, міне осы уақыт аралығында мына бір проблема шешілер еді деген сияқты. Және де келесі жиындарда мына бір мәселелерді күн тәртібіне қоюымыз керек деп. Қандай мәселелерді айта аламыз? Экологияны айттық, жаңартылған энергия көздерін айттық. Пакеттерді мысалы жаңа айттыңыз өздеріңіз, е? Сұрауыңыз тура, ашықшасы айтқанда уақыт жоқ. Бүгін азыр башташ керек. Уже башталды кейбір мамлекеттер. Анан ошо саммиттин өзү өткөрүшү дагы көчө баары белгилегендей бул убактысы, өзү убактысы, балким даже кечикти, бирок ошону бүгүндөн баштап ары алып кетиш керек да. Себеби убакыт аз. Мөңгүлөр эрий берет. Суу тартышы бар. Эми баягы мындайча айтканда турмушубузда бул жанагындай таштанды деген кетип атат, пластика деген чыгып атат. Муну мен жана жогоруда айтып өткөндөй тарбиялык иштерден баштап, мектеп, бала бакчадан баштап биз баарыбыз жапыртта мамлекетке жардам беришибиз керек да. Биринчи эң өнөмдүүсү бардык иште бул саясий чечим. Саясий чечим мына лидерлер баары бул биринчи приоритет деп атат. Биздин мамлекеттик түрк мамлекеттер уюмунда дагы бул маселе эң негизги приоритеттердин бири. Анан муну барабар чечпесек болбойт. Анан мындай мисал келтирип отурсак көп. Анан жана генчтердин лагерлери бар, генчтердин спорт ар кандай. Бул жаштар ушу биздин генчтер аркылуу жанагындай тарбия ишин жүргүзбөсөк, экологияны ошондо оңолот. Жақсы. Я тарбия расымен де тал бесіктен басталат. Ойымызды, айналамызды, санамызды таза ұстасақ, әлемде таза болады деген ойдамын. Құрметті көрермен, бүгінгі студиямыздың қонағы Түркі мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Кубанычбек Омуралиев мырза болған. Студиямызға келгеніңізге тағы да бір рет көп рахмет айтамыз. Рахмет.